алардын аркасы ачылып калат бүт. Эми айтайын, сиз айтып атпайсызбы, мен тиги WhatsApp менен жазышсам такыр келбей койдучу. Биринчиден мен Билим берүү министрлигин мындай көзөмөлдөгөн комитетте эмесмин. Мен транспорт, архитектура, курулуш комитет мүчөсүмүн. Менин өзүмдүн жумушум анда башында болуп турат. Азыр эле менде 6-7 киши отурат. Анан кийин мен милдеттүү эмесмин. Ошол чакырган жердин баарын мен барам, өзүмдүн комитетке тиешелүү, анан алдын ала иш-чара пландарым бар. Бул мектептеги мен ал округтан шайланган эмес. Бизде округ деген жок, бизде партия менен кеткен. Былтыр ошол мектептин директорун кызматтан алуу боюнча биринчи мен чыкканда силердин бирөөңөрдө жок болчуңар. Бирөөңөрдө жок болчуңар. Былтыр мен барып, мынау киши ошондо жаңы стат секретарь биринчи күнү келген. Биз барганда ошол жана Дилер Абдулаев деген директор школдан шортикчен чыккан. Бутун тырнагына чейин боюп алган. Ошондо бул киши көз көргөнбүз. Ошондо тапшырып берген. Бул кандай? Эгер эжеке директор школа үстүндө болсо, буну көргөн балдар кандай тарбия алат? Анан ошондо мага арыз жазышкан, ал аялдар азыр жок болуш керек. Кара кужалык келиндер болчу. Ошондон айтышкан, бизге турникетке де 200 сомдон алып койду. Кошумча сабак деп 700 сомдон алат. Фондко мынчадан алат. Турникетке. Деп ошондо мына бул киши жаңы стат катчы болуп билим берүү министрлигине бар. Ошол күндөн бери 1 жылдан бери териштирип аттыр. Эми кызматтан алынбады ал киши. Кызматтан алынды. Алынды. Мына стат катчы отур. Мен азыр бияка келатканда айттым, мен азыр барсам ишенбейт, жүрүңүз деп бул кишини министрдин орун басар буйрукту ушул чыгарат. Алындыбы? Алынып, анын ордуна ошол эле силердин мектебиңерден кыргыз тилине сабак берген Ахматов Чиндиди де, ошол ушунча жылдан бери айланып келет ошол. Кызык саны, сагы ошол.